Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан Чекті кирдек ылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда Бакыт агама кайрылыңыздар. Бакыт агам өзү жалгыз баарыңыздарга жетишпейт, андыктан өзүнүн командасы менен ушу көптөгөн тажрыйбалуу айдоочу агаларыбыз менен сиздерди Казакстанга алып кирип, кайра алып чыгышат. Бакыт байке. Анан жол керек, кстати, кымбаттаптыр. Барыңыздарга айта кетейин, 9000 рубльдан. Экранда турган номерге чалыңыздар, Бакыт агама кайрылыңыздар. Москва Казакстан чыкты кирди. Дес пересат. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып, маалыматтарды биринчилерден болуп коңуңуз. Чет элдиктерге миграциялык статусун жөнгө салууга дагы бир мүмкүнчүлүк берилди. Чет элдик жарандарга Россия Федерациясындагы миграциялык статусун жөнгө салуу үчүн 10 сентябрга чейин узартылган мөөнөт берилди, деп билдирди Спутник агенттигинин Синорис юридикалык консалтинг компаниясынын башкы директору Сурана Раднаева. 29 апрелде Россиянын президенти Владимир Путин чет элдик жарандар Россия Федерациясында жашаган статусун мыйзамдаштыруу же өлкөдөн чыгып кетүү мөөнөтүн 2025 жылдын 10 сентябрына чейин узартты. Буга чейинки мөөнөт 30 апрелде аяктаган. Раднаева белгилегендей, акыркы айларда Орусияда миграциялык мыйзамдар кыйла каталдатылган. Ал эми 2024-2025 жылдары Россияда миграция чөйрөсүн жөнгө салган кеминде 13 мыйзам күчүнө кирген же күчүнө кирет. Матумун жөнгө салуу процедурасы өзгөрүүсүз калды, деди ал. Мындан тышкары юрист макамды жөнгө салууда биометрикалык идентификациядан кооптуу оорулардын бар жогуна, баңгизаттарды жана психотроптук заттарды колдонууга, медициналык текшерүүдөн, ошондой эле алымдарды, салыктарды, жыйымдарды, туумдарды жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча карызын бар жоктугун текшерүү зарыл болоорун эскертти. Юрист иш берүүчүлөр Орусиянын миграциялык мыйзамдарын каталдаштырууга көңүл бурушу керектигин белгиледи. Эгерде алардын компаниясына миграциялык статусу бар көйгөйлүү кызматкер болсо, башкы директор административдик жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Ал эми компаниянын өзүнө 400дөн 500 миң рубльга чейин айып пул салынышы мүмкүн. Раднаева белгилегендей, Россия Федерациясында жашаган жерине юридикалык статусу жок чет өлкөлүк жарандар көзөмөлдөгү адамдардын реестерине киргизилет. Бул көптөгөн укуктарга, мисалы уюмдарды жана жеке ишкерлерди каттоо, кыймылсыз мүлктү жана транспорт каражаттарын сатып алуу, транспорт каражаттарын башкаруу, банк эсебин ачуудан баш тартуу, никеге турган жерин өзгөртүүгө тыюу салуу сыяктуу көптөгөн укуктарды чектөөгө алып келет. Ошондой эле мамлекеттик органдарга, мындай адамдарга көпчүлүк кызматтарды көрсөтүүгө тыюу салынат. Орус бийлигинин максаты чет элдиктерди чыгаруу эмес, жөн гана миграция чөйрөсүндө тартипти калыбына келтирүү. Ошондуктан миграциялык статусу жөнгө салуу мөөнөтү 10 сентябрга чейин узартылды, деди эксперт. Орусиянын ФСБ чегара кызматынын маалыматы боюнча 2024 жылы чет элдиктер Россиянын чегарасынан бардык максаттары үчүн 16 миллион жолу өткөн. Жумуш, кызматтык, жеке билим берүү, туристтик сапарлар, ошондой эле туруктуу жашаган жерине көчүрүү эске алынат. Кабарлар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Сиздерге айтайын дегеним, мен өмүрүмдө биринчи жолу розыгрыш уюштуруп көрдүм. Бул розыгрышта эң башкы байгени iPhone 15, 5 штук планшет ноутбук, 5 штук AirPods наушник жана 100 000 рубль койдум. Бул 100 000 рубль 100 адамга 1000 рубльдан. Билеттин баасы болгону 1000 рубль, количествосы болсо 300 штук. Ар бир үчүнчү оюнчу утушка ээ болот. Бул жерде эч кандай алдамай жок. Мен просто сиздер менен жакыныраак таанышуу максатта жана ошондой эле ушул каналдын активин көтөрүү максатта ушундай жакшы розыгрыш уюштурдум десем болот. Бул жерде эч кандай жамандык же жаман ой кетпесин. Сиздерден сураныч, мына ушул оюнга катышып, мени колдоп койсоңуздар, мен сиздерге аябай ыраазы болом. Андыктан экранга мен номеримди калтырып койдум. Мына ошол номерге чалып, жазып, жана менин Instagram баракчама да катталып коюңуздар. Кудайым көрүп насип кылса, сиздер менен жакшылыктарда гана жүз көрүшөлү.